Жай мезгили дыйкандар үчүн эң жооптуу учур. Айрыкча сугат маселеси ар бир эгин ээсинин тынчын алган чоң көйгөйлөрдүн бири болуп келген. Бирок Панфилов райондук суу чарба башкармалыгы тарабынан көрүлгөн чаралардын аркасында быйылкы абал канааттандырарлык деңгээлде. Бүгүнкү күндө райондо 23 000 гектар сугат жерибиз бар. Анын ичинен кант кылчасы 800 гектар, көп жылдык чөптө 5800 гектар, жана ошондой эле жүгөрү азыр бүгүнкү күндө данга жүгөрү 1800 гектар, анан кийин 400 гектар силоско деген жүгөрү бүгүнкү күндө себилип суу менен камсыз болду. Учурда аймактагы дыйкандар эгин талааларын үзгүлтүксүз сугарып жатышат. Суунун жеткиликтүүлүгү түшүмдүн мол болушуна да негиз болуп берди, дешет адистер. Жергиликтүү дыйкандар да суу чарба кызматкерлеринин ишине ыраазы болушууда. Алардын айтымында сугат жакшы жүргүзүлгөндүктөн быйылкы түшүм былтыркы жылга салыштырмалуу кыйла мол болду. Ушул мына жердин баары Гомарка тиешелүү жерлер. Быйылкы жылкы 2025 жылкы быйыл şu kızılça sepkemiz. Nerede 3,5 gektar yer. Kudaya şükür. 3. sugatını suarıp büttük. Bıyılkı kurgakça жылда su tartılış bolgon günde dagı hareket kılıp oz kanallarda oңдошуп, иретleşip, sentralin arıktарды oңдоп, ирети менен келип мына сугарып баары жакшы, Кудайга шүгүр. Адистер белгилегендей, алдыда сугат маселесин толук чечүү үчүн сууну үнөмдүү пайдалануунун заманбап ыкмаларын киргизүү зарыл. Айрыкча тамчылатып сугаруу ыкмасы эгинде мол түшүм алуунун эң натыйжалуу жолу катары бааланууда. Булардын жардамы аябай эле чоң. Ошо техника аркылуу биз ошо каналдардын баарын оңдоп, түзөп, тазалоо иштерин ошо техникалардын аркасынан кылабыз да. Kanaldарды, арыктарды түздөп, тазалап, оңдоо иштерин жүргүзүү максатында атайын техникалар азыркы тапта толугу менен жасалып бүтүп, кызмат кылууга даяр. Тынчтыкбек Акишев, Чыңгыз Садыков, УТРК Чүй, Панфилов району.